Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлоочулар эми интернет аркылуу көзөмөлдөп турабы. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов шайлоодон кийин жогорку кеңешке заманбап аппарат орнотуларын айтып чыкты. Эл өкүлүнүн пикиринде шайлоочулар ар бир депутаттын добуш бергенин, жумушка келгенин бул аппарат аркылуу интернеттен көзөмөлдөөгө мүмкүн экен. Буйруса жаңы 7-чакырылышка келген депутаттар сессияга келбей, бири-биринин ордуна бири добуш берет деген терс көрүнүштөргө бөгөт коебуз. Мына ушундай заманбап аппарат 120 депутаттын жумуш ордуна орнотулат. Ар бир депутат өзүнүн гана колу, тактап айтканда бармагы менен каттоодон өтүп добуш бере алат. Жана жумушка келгени, келбегени жазылып турат. Мына ошондо бири-бирине добуш бергендердин, жумушка келбей айлык алгандардын, тийип качкандардын жана башкалар үчүн добуш бергендердин заманы бүтөт. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов эмки чакырылыштан тарта жыйынга келбеген депутаттардын ордуна добуш берүү, жумушка келбей, тийип качмай сыяктуу терс көрүнүштөргө бөгөт коюлат. Активист Рустамбек уулу Советбек: мына эми депутат өзү добуш берет, ар бир депутат өзү катышыш керек. Жакшы сунуш. Активист Кундуз Ажибекова: шайлоо жакындаганда эле үшүнтүп каласыңар да. Өткөн аптада жогорку кеңеш бир күндө 30дан ашык мыйзам долбоорун кабыл алып, анда жумушка келбеген депутаттар кайбир мыйзамдарга добуш бербегенин айтып чыккан. Мындан улам коомчулукта нааразы пикирлер айтылып баштаган болчу. Мындан кийин депутат Алтынбек Сулайманов сунуштап жаткан жогорудагы аппарат мындай көрүнүшкө бөгөт кое алабы деген суроо жаралат. Эмне үчүн өзү катышпайт, анан добуш берилет деп. Эми бири-бирине ишенип да алат экен да. Мисалы мен мактанбайын, өзүм ушул рядда баягы 3 секундта добуш бергенге көндүм, себеби көптөн бери ушундай добуш берем. Сиз канча депутатка добуш бересиз? Мен башында ушу жарымына чейин жетчү элем да. Анан азыр эми үчөөнө, же кээде экөөнө, келбей калса үчөөнө берем, келсе экөөнө берем да. Но бирок ушул толук отурганыбыз ушул жердеги төртөөбүздүк эле. Бир айда бир 10% болушу мүмкүн да. Эч болбосо бирөө же экөө келбейт. Экономист Азамат Акенеев: чынында COVID-19 вирусу депутаттар кийин кыйынчылык жарата турчу мыйзамдардын кабыл алышына тоскоол боло турчу себеп болду. Ушундай эле ойлонуп калдык. Бул дем алышта жогорку кеңештин депутаты Бейшеналы Нурдиновдон, Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматовдон COVID-19 инфекциясы аныкталганы кабарланып, парламенттеги депутаттын баары ПЧР анализ тапшырганы маалымдалды. Ал эми интернетте эл өкүлү бардык депутаттар менен байланышта болгон айтылып, коронавирус аныкталган депутаттардын аты жөнүн ачык жарыялоону талап кылышууда. Говорит ТВнын директору Кайыргүл Урумканова: эмне үчүн вирус жуккан депутаттардын аты жөнү ачык айтылбайт? Журналисттер депутаттардан интервью алышкан, андыктан биз ачык билишибиз керек кимге вирус жукканын. Твиттер колдонуучусу Одинокий глаз: жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Журналист Семетей Аманбеков: эми депутаттардын кайсы биринде таажи вирусу бар экенин билебиз. Интервью алууга кантип чакырабыз. Журналист Элнура Алканова: балким COVID-19 вирусун жуктурган депутаттардын тизмесин ачык эле жарыялайсыңар, антпесе биз баарына вирус жукту деп ойлоп калабыз. Журналист Тилек Нурбеков: жогорку кеңештеги жаңылыктардан фракция лидеринен коронавирус аныкталды COVID-19. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров алып баруучу Асол Молдокматовага бриллиант көздүү зер буюм белекке берди. Бул туурасында Молдокматова интернет аркылуу өзү билдирди. Эске салсак, буга чейин алып баруучу карылар үйүндөгү 81 жаштагы чечен карыясы жөнүндө берүү жасап, андан соң Рамзан Кадыров карыяны алып кетүүгө атайын учак жөнөткөн болчу. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прислал подарок вот сюда, на Иссык-Куль. Это бриллиантовый набор. И я, конечно, в шоке. Вот такой роскошный букет. Вот это настоящий лидер, вот это настоящий мужчина, джентльмен. Рамзан Ахматович, спасибо большое. Вы, конечно, умеете удивлять. Спасибо.
Журналист Сайрагүл Дуулатова, кыздары кыйын кыргыздын, азаматсың Асол. Журналист Канышай Мамыркулова, Асол мыкты, Кадыров андан, карыя үйүндө, бирок Батукаевка дагы жалгыз самолет жиберген. Алда элинде, бизде анын ызы чуусу менен Атамбаев баш болуп камакта. Активист Мирбек Үметалиев, Чечен Республикасынын биринчи президенти Ахмат Хаджы Кадыров атындагы фонд Бишкектеги карылар үйүнө $30,000 которду. Бул Асолдун эмгеги. Бул дем алышта кыргыз эли орду толгус чоң жоготууга учурады. Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер милициянын генерал-лейтенанты Болотсер 61 жашында мезгилсиз дүйнө салды. Эске салсак, буга чейин Болотсер инсульт алып улуттук госпиталга жаткырылган айтылган. Президент баштаган мамлекеттик коомдук ишмерлер маркум Болотсердин жакындарына көңүл айтты. Анын сөөгү 23 июнда өзү туулган Таластын Манас районундагы чоң капка айылына коюлат. Next TV каналынын жалпы жааматы Болотсердин жакындарына көңүл айтып, азасын тең бөлүшөт. Президент баштаган мамлекеттик коомдук ишмерлер маркум Болотсердин жакындарына көңүл айтуусу. Болотсер өмүрү жана басып өткөн эмгек жолу принципиалдуулуктун, кажыбас эриктүүлүктүн жана күжүрмөндүктүн үлгүсү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн бекемделишине, демократиялык баалуулуктардын, улуттук оюндардын жайылышына зор салымын кошкон көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер катары анын ысымы Кыргызстандын тарыхында калат. Болот Эсентаевичтин жаркын элеси элибиздин эсинде түбөлүккө сакталат. Үй бүлөсүнүн жана жакындарынын азасын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Социалдык түйүн дем алыш күндөрү талкууга алган жаңылыктардын орчундууларын гана эфирден жаңырттык. Акылай Маратова, Тилек Эшенкулов, кечиңиздер көңүлдүү улансын.